4-июлда Түп айылында Туура тандоо кайрымдуулук фонду бут кийим жарманкесин уюштурду. Жарманкеде балдарга жана чоңдорго арналган ар түрдүү бут кийимдер сунушталды. Бут кийимдер базар баасынан 2-3 эсе арзан сатылып, жергиликтүү тургундарды кубандырды. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана пенсионерлер үчүн атайын арзандатуулар каралган. Мындай шарттар сапаттуу бут кийимди жеткиликтүү баада сатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул иш-чара Жалал Абад шаарында уюшкан Туура тандоо аттуу кайрымдуулук фондунун демилгеси боюнча өтүп атат. Биз кечээ күнү келип официалдуу түрдө кайрылуу менен Түп райондук мамлекеттик администрациясына кайрылдык. Ушундай кайрымдуулук жарманкесин уюштуруп берүүгө бир көмөктөшүп коюңуздар деп абдан сонун көмөктөшүп атат. Мына бүгүнкү күндө бүгүн 4-июль 4-5 күнгө 2 күнгө уруксат беришти. Түптүн ушул борборунда жакшынакай бир жарманкени элге уюштуруп берүү тууралуу. Бул жерде бут кийимдер, российский бут кийимдер бар, пекинский бар, корейский бар, российский бар, турецкий бар, кыскасы бут кийим ар кайсы жактыкы. Ушул эле өзүбүз билген эле базарда сатылышы бут кийимдер, бирок базардагы баага караганда 2 эсе дээрлик, 2 эсе арзан баада. Анын үстүнө биздин бир топ артыкчылыктарыбыз дагы бар. Кайрымдуулук жасап атабыз, биз кандай кылабыз? Биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушул көргөзүлгөн арзан баадан дагы 20% арзандатуу негизинде берилип атат. Көп балалуу үй бүлөлөргө, анан мүмкүнчүлүгү чектелген 2-3 топко 20% арзандатуу негизинде берилип атат. Жалгыз бой энелерге деген дагы, анан пенсионерлерге 20% арзандатуу негизинде берилип атат. Мындан сырткары биринчи топтогу майыптыгы бар Кыргызстандын жарандарына, ушул Түптүн жашоочуларына таптакыр акысыз бут кийим берилип атат. Буюрса жакшынакай иш-чара өтүп атат. Мына бүгүн 4-июль, эртең 5-июль дагы болот, Кудай буйрса. Көпчүлүк укпай калгандар келип, биздин жарманкеге жакшынакай активдүү катышып беришсе дагы жакшы болот. Мындан сырткары дагы Түп райондук мамлекеттик администрациясына абдан жакшы жакындан жардам бергендиги үчүн ыраазычылык өзүбүздүн элдин атынан да билдирип койгум келип атат. Анан өзүбүздүн Туура тандоо кайрымдуулук фондунун атынан дагы жетекчиси катары жеке ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Өтө сонун тосуп алышты, өтө сонун шарттарды кылып беришти. Биздин коопсуздугубузду мына атайын бөлдүрүп каратып берип атат. Жакшынакай жерден, элге ыңгайлуу жерден бир жакшынакай орун таап беришти. Мына элибизге ушундай бир жакшы иш-чара менен келип атыптырсыңар. Биз да колдоо көрсөтөлү депчи. Аларга дагы өзгөчө бир ыраазычылык билдиребиз. Биз Чүй областында өткөрдүк, ар бир райондо өткөрдүк. Мындан кийин Ысык көл областына келдик. Азыр Ысык көл областынын эң эле биринчи Караколдо да уюштурдук. Андан кийин эле бул Түп районуна келдик да. Азыр мындан ары биз бармакпыз Караколго бармакпыз. Караколдон кийинки райондорду ошентип көлдү тегеренип чыгабыз, Кудай буйрса. Жарманке бүгүн 5-июлда да уланат. Ал Түп айылындагы Элебаев көчөсүндө жайгашкан Эм банк филиалынын алдында өтүп жатат. Керим Мамбеталиев, Түп айылы, Түп пресс.